Salam dostlar, bu videoda biz sizler menen çoğu Toyota Prius машинасын карап көрөбүz. Бұл videoda ардайымкыдай эле минус плюс жактарын айтып, жакшы жаман сапаттарын айтып, тарыхын, мүнөздөмөсүн айтып бөлүшөмүн. Ошол себептүү видео пайдалуу болот. Видеонун аягына чейин көрүп, лайк басып, подписка болуп, коңгурону басып коюңуз. Алдыдагы мыкты видеолорду көрүш үчүн сиз үчүн Кыргыз авто машина YouTube каналы ар дайым мыкты машиналар тууралуу видеолорду чыгарганга даяр. Анда эмесе кеттик. Toyota Prius 1997 жылы Жапон өлкөсүндө иштелип чыгарылган, 2003 жылга чейин иштелип чыгарылган. Бүгүнкү күндө бул машиналардын 4-чү поколениясына чейин бар. Бул машиналар эң эле биринчи болуп гибрид болуп иштелип чыгарылган. Башкача айтканда электрический мотор сыяктуу болуп иштелип чыгарылган. Аккумулятордун заряды менен жүрө турган болуп иштелип чыгарылган. Бул машиналар орто эсеп менен 100 километрине 5-7 литр, тактап айтканда 6 литрдей иче турган болуп чыккан. Экономичный жана болсо экологияга терс таасирини бербей турган болуп иштелип чыгарылган. Бул машиналар иштеп чыккан жылдан баштап эле өз өлкөсүндө, Жапон өлкөсүндө мыкты деңгээлде сатылып, элдер арасында тарап миниле баштаган. Кийинчерээк бул машиналар Америка өлкөсүнө жана Европа аймагына дагы бат тарай баштаган. Машинаны кенен кылып иштеп чыгарышкан. Салон жагы, алдыңкы жактары дагы, арканкы сиденья жактары дагы кенен болуп иштелип чыгарылган. Моторунун объемдору 1,5 литрден болуп иштелип чыгарылган. Алардын күчү 58 аттын күчүнө барабар болгон. Бензин моторлору менен алдыңкы дөңгөлөктөрү тарта турган болуп гибрид болуп иштелип чыгарылган. 2002 жылы бул машинанын моторлорун жана гибрид жагын мыкты кылып иштеп, терең ойлонушуп, бул машинаны бензинди аз жей турган кылып дагы иштеп чыгарышкан. Мындайча айтканда 100 километрине 3,5-4 литр жей турган кылып. Мына ушинтип бул машиналар эң биринчи гибрид моторлор менен иштелип чыгарылгандыктан тарыхта изин калдырган. Бул машина экологияга абдан эле зыян жагы жок болгондуктан бир канча жолу наградаларды алган, белектерди. Машина 4 эшиктүү седан кузовунда иштелип чыгарылган, ичине 5 адам бата турган болуп, жана дагы болсо 5 эшиктүү хэтчбек кузовунда иштеп чыгарылган. 5 адам бата турган болуп. Бул машинаны 10го жакын мыкты инженерлер иштеп чыгарышкан. Тактап айтканда 21 кылымдын мыкты машинасы кылып иштеп чыгарганга аракет кылышкан. Бул машиналардын өзгөчөлүгү гибрид моторунда. Гибрид деген эмне? Латын тилинен алынганда смес деп которулуп калат. Мындайча айтканда аралаш. От менен жана ток менен жүрө турган машина дегенди билдирет. Бул машиналар көпчүлүк убакытта ток менен иштейт. Бензин мотор менен иштей турган убакыт качан келет? Качан батареясында заряд өчөйүн деп калганда. Мына ушундай Toyota Prius биринчи поколениясынын кыскача мүнөздөмөсү жана тарыхы болду. Эми болсо плюс минус жактарынан айтып бөлүшүп кетейин. Машина гибрид моторлор менен иштелип чыгарылган, бензинди аз жейт, трассада өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтөт, резвый, динамичный машина. 12 секундтанын ичинде разгонду 100ге чейин алат, мыкты электрический батареясы бар, салон жагы кенен, багажник жагы дагы кенен. Бул машиналар мыкты машина, ошол себепти сиз бул машинага көнүп калышыңыз мүмкүн. Жана көнүп калгандан кийин дагы жаңыраак Prius алганга аракет кыласыз. Комфорт жактары дагы мыкты десек болот. Батареясынын заряды жакшы болсо бул машиналар абдан резвый болуп жүрүп берет. Бензин кымбаттап кетти деп переживать этип кыйналып жатсаңыз ушул машинаны сатып алыңыз. Күндүн ысык суугуна карабастан мыкты от алат. Мына ошол себептүү бүгүнкү күнгө чейин бул машиналар кымбат сатылууда. Көрүнүшү жагынан орто,
абдан эле красавчик же красавица дегенге болбойт, же болбосо страшный дегенге дагы болбойт. Дегенкеси ортодо турган машина. Бирок бул машиналар аял кишилер үчүн мыкты машина десек болот. Чынында машина мыкты машина, фантастика деп койсо болот. Дегенкиси машина жакшы машина. Мына ушундай плюс жактары бар, минус жактарынан айта кетейин. Toyota Prius минус жактарынан айта турган болсок, бул машина гибрид машиналардын ичинен эң эле биринчиси болгондуктан ар кандай майда чүйдө проблемалары көп. Тактап айтканда батареясындагы зарядташ бир аз кыйыныраак. Машина абдан эле спортивный машина эмес. Бул машиналарды оңдогон усталар дагы аз. Ошол себептүү ремонту кымбат, запчастары дагы кымбат. Албетте машина резвый, мыкты жүрөт. Бирок 130-150 км ылдамдыктан кийин машина анча тартпай калат. Мындайча айтканда обороту абдан күчтүү эмес болуп калат. Машина бир эле калпта кетет. Мына ошол себептүү гибрид моторлорунда спортивный машиналар жок. Балким келечекте спортивный гибрид моторлор менен чыгаттыр. Бүгүнкү күндө пока что жок. Бирок машиналар чынында жакшы болгондуктан, удобный, комфортный, надежный болгондуктан бул машиналар бүгүнкү күндө дагы бензин менен жүрө турган машиналарга салыштырмалуу кымбат сатылат. 2-3 эсеге кымбат сатылат десек болот. Бул Toyota Prius менин бир канча тааныштарымда бар. Алардын айтышы боюнча Toyota Prius чынында жакшы машина. Бирок минус жактарын дагы алар мага айтып бөлүшкөн. Жана эң жаман жагы болсо бул машиналардын батареялары суукта бат өлөт. Тактап айтканда бат иштен чыгат. Мына ошол себептүү бул машиналарды суук өлкөлөрдө көп эле жактырып ала беришпейт. Бирок биздин Кыргызстанда абдан эле суук болбойт. Башка өлкөлөргө, кээ-бирки өлкөлөргө салыштырмалуу. Рулевой рейкасы дагы назигирээк. Эгерде рулевой рейкасы бузула турган болсо, ал деталин сиз заказ кылдырып алышыңызга туура келет. Жана албетте бул машиналардын запчастары кымбат, ремонту дагы кымбат болуп калат. Машинанын ток менен жүрө турган мотор жактары иштен чыгара турган болсо, ошол системаларын оңдоо дагы кыйын. Ошол себептүү бул машиналардын запчастарын Бишкектен дагы, башка шаарлардан дагы таба албайсыз. Мына ошондо ойлоносуз, бензин менен эле жүргөн машинаны ала бербепмин деп. Мына ушул себептен биз толугу менен айта алабыз, бул машинанын эң эле жаман жагы аккумулятор жана батарейкасында. Ошол себептүү эгерде сизде бул машина болсо, мүмкүн болушунча күнүнө мингенге аракет кылыңыз, чтобы батареясы өлбөшү үчүн, заряд алып турушу үчүн аккумулятору дагы жана дагы болсо жылуураак гараждарга койгонго аракет кылыңыз. Мына ошондо бул машина чынында өзүнү Жапон өлкөсүндө жүргөндөй сезип, сизге мыкты деңгээлде кызмат кылып берет. Жана дагы болсо, эгерде сиз бул машинаны сатып алгыңыз келсе, сөзсүз түрдө диагностикадан өткөзүңүз. Батареясы кандай деңгээлде, кандай абалда экенин тактап билип алыңыз. Мына ошондо сиз бул машинаны уверенно минип жүрө бересиз. Эгерде батареясын алмаштырыш керек болсо, жана дагы электрический жактардан проблема болсо, бул машинаны сатып алардан алдын ойлонуңуз. Анткени ремонту сизге көпкө түшүп калышы мүмкүн. Мына ушундай Toyota Prius-тун минус плюс жактары болду. Кыскача толук историясы, тарыхы, мүнөздөмөсү болду. Видео пайдалуу болду деп ишенем. Ошол себептүү лайк басып, подписка болуңуз. Алдыдагы мыкты видеолорду күтүңүз. Кудай буйурса, алдыдагы видеолордо Prius жана гибрид моторлорундагы машиналар жөнүндө көп обзорлор болот. Мына ошол себептүү канал сиз үчүн жана сиздин тааныштарыңыз үчүн пайдалуу канал. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.